Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilman nafi'an. Hormatly okuwçular, biz Muhtasarul Viqoya attуу kitepten sabagыбызды ulantуудабыз. Өткөн сабагыбызда нафыл намаз тууралуу баяндап бүттүк. Бүгүнкү сабагыбыз Кудайым буйурса таравих намазы менен башталмакчы. Аллах Таала бардыгыбызга бекем иман берсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүн сүйүп, аны менен жашоого Аллах Таалам бардыгыбызга күч кудурет берген болсун. Амин я раббал аламин. Бисмиллахиррахманиррахим. Wa sunnat taravihu qabla al-vitri aw ba'dahu. Адаттагындай биринчи сүйлөмдү сөзмө-сөз которуп алып, андан кийин сүйлөмдүн эмне максат экендигини баяндоого киришели. Китептин жазуучусу Аллах Таала ал кишини мейримине бөлөсүн минтип айтты. Таравих намазын витр намазынан мурун же витр намазынан кийин окуу сүннөт. Китептин жазуучусу бул сүйлөмдө эки маселенин өкүмүн баяндаган. Биринчиси таравих намазынын өкүмү жөнүндө. Демек, таравих намазы эркек жана аялдар үчүн суннат муаккада болот. Эркектерге дагы, аялдарга дагы таравих намазын окуу эмнекен өкүмү суннат муаккада болот. Албетте кээ бир китептерде таравих намазынын өкүмүнү мустахаб деп дагы келген. Бирок эң туурасы эмнекен таравих намазы суннат муаккада болот. Жана таравих намазын жамаат менен окуу сүннет кифая болот. Тактап айтканда, эгерде бир мечиттин жамаатынын кээ бирлери мечитке барып таравих намазын окуса, сүннөттүн милдети калганынын мойнунан түшөт. Ал эми эгерде бардыгы барбай турган болсо, анда күнөөкөр болушат. Мына ошондуктан эгерде кээ бир кишилер үйлөрүндө окушса, фазилетти таштаган болот. Ооба, чоң сооптон калат, бирок сүннөттү аткарган болуп эсептелет. Эгерде бир адам өзүнүн үйүндө жамаат менен окуса, мечитте окуганнын сообун албайт. Сүннөттү аткарган болот, бирок мечитте окугандай сооп ал кишиге берилбейт. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе таравих намазынын убакыты тууралуу. Бул жөнүндө аалымдарыбыздын 3 пикири бар. Кээ бир аалымдарыбыздын көз карашы боюнча түннүн ичи түн болду, куптандан мурунбу, куптандан кийинби айырмасы жок, таравих намазынын убакыты деген аалымдар бар. Экинчи пикир келет, куптан менен витрдин ортосунда дейт. Куптандын фарзын окуп бүттүңүз, сүннөтүнү бүттүңүз, таравих намазды окуйсуз, анан витр намазы окулат дейт. Бул пикирди биздин Хуласатул Фатава деген китепти жазган улуу алыбымыз туура деген. Жана башка китептерде дагы ушул пикирди не кылган? Кубаттап таржих кылышкан. Үчүнчү пикир келет китебибиздегидей. Куптан намазыдан кийин, бирок витр намазыдан мурун да кийин да окусаңыз болот. Бул эң туура пикир. Көп китептер мына ушул пикирди эмне деген тандаган. Ошон үчүн китебибизде дагы эмне дейт? Ва суннат таравиху qabla al-vitri aw ba'dahu. Таравих намазы витр намазыдан мурун же витр намазыдан кийин эмне дейт? Сүннет дейт окуу. Демек, куптан намазын окубаган киши таравих намазды окуй албайт. Мына ошондуктан эгерде биз келсек, имам таравих намазын окуп жаткан болсо, биз биринчи куптан намазын окуп, андан кийин имамга жүктөп таравих намазын улантабыз. Куптан намазын окуйбуз, фарзды, анан имамга уюп таравих намазын окуйбуз. Ошондо кечигип келген киши имам менен чогуу эмне кылат? Витр намазын дагы окуп, андан кийин таравих намазын калган канча рекет калган болсо окуйт. Анан жана ушул жерде түннүн 3/1 бөлүгүнө чейин же түннүн жарымына чейин кечиктирүү таравих намазына мустахаб болот. Бирок түннүн жарымынан кийин окуу жөнүндө аалымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар. Түннүн жарымынан ал жака өткөндөн кийин таравих намазыны окуса эмне болот десе,
kээ бирлери макрух эмес дейт, болот дейт. Витир намазы сыяктуу. Кээ бирлери айтат макрух болот. Мына ошондуктан талаш бар маселеде этияттыкты тандап, дайыма эмне кылышыбыз керек? Түннүн жарымыга чейин таравих намазыны окууну баштасак жакшы болот. Ва ала кулли тарвихатин ай арбаи ракаатин битаслиматайни жалсатун биқадариха. Жана ар бир тарвихада тактап айтканда 4 рекетти 2 салам менен окугандан кийин анын мөөнөтүнчө, анын убактынчалык эс алып отуруу бул да сүннөт дейт. Китептин жазуучусу бул жерде дагы бир канча маселени баяндап кетти. Биринчи маселе таравих намазынын канча рекет экендиги жөнүндө. Биздин мазхаб боюнча таравих намазы 20 рекет. 20 рекет окушубуз керек. Кээ бир мазхабтарда Имам Маликте Аллаху алам 36 рекетке чейин деп айтылган жери бар. Бирок бизде канча экен? 20 рекет. Экинчи маселе, ошону 2 рекеттен окуу сүннөт. Байкасаңыздар, арба ракаатин битаслиматайни дейт. Ар бир 4 рекет, ал 4 рекет 2 салам менен окулса деп жатат. Мына ошол 2 рекеттен окуу сүннөт болот. Мына ошондуктан кээ бир китептерде келет, эгерде таравих намазыны 4 рекеттен кылып окуса, макрух болот дейт. Макрух танзихи болот албетте, бирок тахрим эмес. Танзихи болот деп шундай келген китептерде. Ошон үчүн эң жакшысы эмне экен? Таравих намазыны 2 рекеттен окуу керек. Үчүнчү маселе. Ар бир 4 рекеттен кийин 4 рекеттин мөөнөтүнчө күтүп отуруу, кичине эс алуу, бул эмне болот? Бул да мустахаб деп кээ бир китептерде келет. Бирок кээ бир китептерде муну сүннөт деп келген. Ошо 4 рекет окудуңуз, 4 рекеттин убактынчалык дагы эс алууду сүннөт деп дагы жерлери бар. Эми күтүп отурган кезде ар бир элде өзүнүн бир традициясы бар. Кээ бир жерлерде мисалга тасбих айтат, мисалга bizde 4 рекетте окугандан кийин Субхана зил мулки вал малакут деген зикирди кылабыз. Кээ бир жерлерде Куран окуйт, кээ бир жерлерде жалгыз намаз окуйт, Меккеде таваф кылат. Кыскасы адамдар кайсыл амалды аткарса боло берет, ыктыярлуу болот. Ва суннал хатму марратан. Таравих намазында бир жолу хатым кылуу сүннөт. Бир жолу таравих намазынын ичинде, таравих намазын 20 рекетке Куранды бөлүп, кыскасы 20 рекетте бир айга чейин окуп бүтүрүү эмне экен? Хатым кылуу сүннөт амалдардан. Бир жолу хатым кылуу сүннөт, бирок Зайдаи рахматуллахи алейхи айтат, ошону 27-нчи күнү кылуу мустахаб дейт. 27-нчи күнү хатым кылуу мустахаб дейт. Жанагы Кадыр кечеси менен экөө чогуу болуу үчүн дейт. Жана Абу Ханифа рахматуллахи алейхиден Хасан бин Зияттын минтип риваят кылган жери бар. Ар бир рекетте 10 аят окулат дейт да. 10 аяттан окуса, ошондо бир айдын ичинде бир хатым болуп калат экен да. Себеби 6200 канча аят бар да. Ошого жаса бир хатым болот деген дагы пикир келет. Мына ушул пикирди Али Коли рахматуллахи алейхи туура пикир деп дагы айткан. Бирок эң жакшысы эмне кылышыбыз керек? Коомго оор болбогон бир ыкманы тандап окугандыгыбыз жакшы болот. Вала ютраку ликаслил кауми. Коом жалкоо болгондуктан, эринчек болгондуктан хатымды таштоого болбойт. Мүмкүнчүлүгүбүз бар болуп, Куранды башынан аягына чейин окуга мүмкүнчүлүк болуп турган кезде, Куранды эмне кылып башыбыз керек? Таштап койбошубуз керек хатымды. Бирок эмне дедик жана жокоруда айткандай, эң жакшы методиканы тандашыбыз керек. Эң ыкма адамдарга оор болбосун. Жанагы Абу Ханифа айткандай, ар бир рекетте 10 аяттан окуй турган болсо, эч кимге бир кыйынчылык болбойт да. Ошон жолду тандап бир айдын ичинде хатым кылып кое турган болсок, абдан жакшы болот. Кээ бир китептерде келет, 2 жолу окусаң андан жакшы, 3 жолу окусаң андан жакшы деген жерлер дагы бар. Вала ютару би жамаатин харижа Рамадан. Рамазан айынан башка айларда витир намазы жамаат менен окулбайт. Кыскасы Рамазан айынан башка айларда витир намазын жамаат менен окуу тууралуу, анын өкүмү тууралуу талаш бар. Кээ бир алымдардын көз карашы боюнча макрух болот. Эгерде тадаи жолу менен болсо дейт. Тадаи дегени бул 4 жана андан көп киши алып, чогулуп алып туруп окушса макрух болот дейт. Кээ бир алымдарыбыз айтат, окуу мубах дейт. Бирок такай окуу макрух болот дейт. Кээде окуса болот дейт да. Кээде окуса мубах, рухсат дейт.
Бирок такай окуса макрух болот деген жерлер бар. Faslun fil kusufi. Kitaptın жазуучусу Allah Taala al kişini meylimine bölösün. Taravih namazın bayanda bütköndөн keyin kusuf namazını bayandoого kirişti. Bul temada gün tutulsa biz emne kılışыбыз керек? Ay tutulsa emne kılışыбыз керек? Mına uşul temalarda bizge bayandayt bul tema. Bizde eskiden saltta şariatqa dal kelbegen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem körsetbegen, sahabalar kılbagan, tabiinler kılbagan, hiç bir ulu alımlar kılbagan bir salt var. Al edeceğim misalga gün tutulgan kezdece ay tutulsa adamlar sırtqa çıkıp alıp janagı eski taziklerdi, çakalardı alıp alıp biri-birine kakkıla bolbogon ele bir işleri kılışat da. Al nerse bid'at, al nerse küne olup eseptelet. Biz gün tutulganda emne kılışыбыз керек? Peygamber körsetken amaldat kılışыбыз керек. Ay tutulganda dagın peygamber körsetkendey mamilelerdi kılışыбыз керек. Emi kitaptın жазуучунун sözüne kaytalı. Indal kusuf yusalli imamul cum'ati bin nasi rak'atayni naflan mukhfiyan mutawwilan qira'atahu fihima thumma yad'u hatta tancali ash-shams. Gün tutulganda cuma namazının imamı adamlar menen, cemaat menen 2 rekat nafıl namaz okuyt. Al 2 rekatty kupiya okuyt. Jana qiraatın uzun kılat. Andan keyin gün kayra jarıp özünün kalıbına kelgenге çeyin dua kılıp turat deydi. Bul süйлömdө kitaptın жазуучусу gün tutulgan kezdeki namaz jönünde bayandadı. Demek, urmattуу okuçular, demek bunu bölüp bayandaşыбыз керек. Eң birinchisi gün tutulganda emneken namaz okuu sünnet bolot. Taziklerdi kakkılao emes, çakalardı biri-birine uruşturup taraktatуу emes. Emneken namaz okuu sünnet bolot. Namaz okup Kuday Taalaga kayrılışыбыз керек. Ekinci, cuma namazının imamının imam bolusu bul mustahap amallardan. Al jerde sen öt, men cemaatımdagı kişi ötsün, sen cemaatımdagı kişi ötsün, bolboş üçün emne kılış керек? Ошол mesni, ошol meçittin cuma namazının imamı же anın orunbasarı ötүүsü ne bolot? Жакшы болот. Üçüncü mesele 2 rekat deydi. Bu 2 rekat oku zohiri rivayet kitaplarda kelgen. Andan başka rivayetlarda 4 jana andan köp okusa dagın bolot dep kelgen. Minimum 2, maksimum eşik açık dep kelgen. 4-cü mesele makruh vakıtlarda okulbaydı. Eğer de gün makruh vakıtlarda tutulsa, janagı aytalı çak düştü tutuldu deydi. Al kezde emne kılbayыбыз? Nafıl namaz oku makruh bolgon vakıtlar var da, mesela asırdan keyin, gün batıp atkanda, çak düştü. Mına oşonday mezgillerde gün tutulsa namaz okulbaydı. Mına oşonduktan eğer de makruh vakıtlarda gün tutulsa dua kılabız. Dua kılabız al jerde. Kuday Taala'dan jalbarıp, jalınıp, surap dua kılabız. 5-ci mesele kupiya okulağı, jariya okulağı bol 2 namaz. Bol jönünde dagın 2 köz karaş keledi. Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin pikiri boyunca kupiya okulat. Alemi İmam Abu Yusuf'tun köz karaşı boyunca jariya okulat. İmam Muhammad'ın bul turalı 2 pikiri var. Jariya dagın degen pikiri var, kupiya degen dagın pikiri var. Kıskası bizim kitabımızda emne de atat, Abu Hanifa'nın sözünü karmanıp kupiya okuyubuz 2 rekatty. 6-cı mesele azan jana hutba okulbaydı. Birok kebil alımdarыбыз aytat, hutba okuyt degen jerler dagın var. Birok eң tuurası hutba emneken okulbaydı. 7-ci mesele bunun içindeki. 2 rekat namazdan keyin dua kılabız. İmam eğer de kalasa kıblaga yüzlöngen abalda dua kılat. Kalasa tik turgan abalda kavımga yüzlönüp dua kılat. Kavım amin amin degen sözde aytıp turuşat. Dua ictimai. Daşı aytkanda cemaat menen imam dua kılat, kalgandarыбыз amin degen sözde emne kılabız? Aytabız. 8-ci. Eğer de namazdı baştagıçalar gün kayra jarıp ketse, gün kayra kalıbına kelse, anda namaz okulbay kalat. Jarıp ketse namaz okubayбыз, toktu, büttü. Al emeğe de çala jarıgan bolsok, çala özünün kalıbına kelgen bolsa, anda okuyubuz. Ve in lam yahdur sallu furada kal khusufi.
Эгерде жума намазынын имамы келбесе, анда жалгыз намаз окушат. Ай тутулган сыяктуу дейт. Кыскасы жокоруда айттым мен, такдим жана такаддумда фитна болгондуктан, такдим жума намазынын имамы келбесе, эмне дейт? Бирөө келет да мынау киши өтсүн дейт. Экинчи жамааттын кишиси келип мынау өтсүн дейт. Шундай бир фитна болбош үчүн адамдар эмне кылат? Жалгыз намаз окушат. Түндө ай тутулганы сыяктуу. Түндө ай тутулган кезде дагы адамдар эмне кылат экен? Эки рекеттен өзүнчө ар кимиси намаз окуйт. Эми урматтуу окуучулар, бул эки себептен башка себептерден улам да жалгыз намаз окулат. Жалгыз не кылабыз? Намаз окуйбуз. Мисалыга, каттуу шамал болгон кезде дарат алып, эки рекет намаз окуп, Кудай Тааладан жакшылыгын сурайбыз, жамандыгынан сактанабыз. Түндө өтө катуу жарык болгондуктан, же күндүзү өтө караңгы болгон кезде, өтө эле күндүз караңгы болуп кетти да. Чагылган болуп атканда, жер титиреп атканда көп, душмандан коркуу болгондо, токтоосуз кар жаап атат, же токтоосуз жамгыр жаап атат, же адамда оору каптап келип атат. Мына ушундай мезгилдерде дагы эмне кылышыбыз керек? Эки рекет намаз окуп, Кудай Тааладан жакшылык сурап, Кудай Тааладан ушундай жаман нерселерден сактоо сурап, башпанек сурашыбыз керек. Вал истисқау дуаун ва истигфарун мустақбилан. Китептин жазуучусу күн менен ай тутулганын намаздарын баяп бүтүп, эми жамгыр талап кылуу жөнүндө баяндоого киришти. Жамгыр талап кылуу бул кыблага жүздөнгөн абалда дуа жана истигфар айтуу дейт. Китептин жазуучусу бул сүйлөмдө Абу Ханифанын көз карашы боюнча жамгыр талап кылуунун эрежесин баяндаган. Демек, жамгыр талап кылуу төмөнкүчө болот. Кантип жан талап кылышыбыз керек кургакчылык болгондо. Абу Ханифанын көз карашы боюнча жамгыр талап кылууда жамаат менен окула турган сүннөт намаз жок. Бирок окуса макрух эмес. Тескерисинче болот. Раддул Мухтарда мустахаб деп дагы келген. Эки имамдын пикири боюнча айыт намазы сыяктуу эки рекет намаз окуйт. Болгону Абу Юсуфтун көз карашы боюнча бир хутба окуйт, Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча эки хутба окуйт. Себеби айыт намазында хутба бар да, бул ошол сыяктуу окуйт дейт. Экинчи маселе истигфар айтылат. Көп Кудай Тааладан кечирим суралат. Канча кылган күнөөлөрүбүз үчүн кечирим сурайбыз. Анан имам тик турган абалда кыблага жүздөнүп, эки колун көтөрүп дуа кылат. Коом отурган абалда кыблага жүздөнүп амин, амин деген сөздү айтабыз. Абу Ханифа рахматулла алейхи бул түр жамгыр талап кылуунун эрежесин Нух сүрөсүдөн алган. Аллах Таала Нух сүрөсүндө эмне дейт? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Факулту стагфиру раббакум иннаху кана гаффара юрсилис самаа алейкум мидрара. Мен айттым өзүмдүн коомума, силер Кудай Тааладан кечирим сурагыла. Албетте Кудай Таала кечиримдүү зат. Силерге асмандан жамгырды не кылат? Жаадырат. Каалагандай жамгыр жаадырат нөшөрлөнтүп. Деп ушул аяттын негизинде эмне деди? Истигфар айтып, жамгыр талап кылабыз деп Абу Ханифа ошондон чыгарган бул немени. Ва ин саллу фурада жаза. Эгерде жалгыз намаз эки рекетте намаз окушса да эле болот. Жамгыр талап кылуунун астында. Вала юқлабу ридаун. Ридасын оодарып кийбейт. Бул маселеде талаш бар. Шайхайнын көз карашы боюнча Абу Ханифа менен Абу Юсуфтун калп кылбайт, кийимди тескери кийбейт деген сөз. Имам Мухаммадтын пикири боюнча хутбаны башка тарабынан кийин, башка тарабы өтүп, бир аз өткөндөн кийин имам эмне кылат? Калп кылат. Коомдор калп кылбайт. Коомдор кийимдерин тескери кийбейт. Фатва мына ушул пикирге берилген. Хутбаны баштагандан кийин, бир аз өткөндөн кийин кийимди эмне кылат экен? Тескери кийишет дейт. Имам гана тескери кийет. Эми калп кылуунун эрежеси кандай десе, эгерде 4 буштук жанагындай жамынып алган немеси болсо, анда астын үстүн астына кылат дейт. Эгерде тегерек болсо, анда оң тарабын сол тарапка, сол тарабын оң жакка кайтарып коет дейт. Ал эми чапан сыяктуу нерселер болсо, муну ичини сыртына кайтарып туруп кийет деген сөз. Вала юхдару зиммиюн. Зимми катыштырылбайт. Башкача айтканда, ошо жан талап кылган кезде
ошол мусулмандардын арасына кошулуп алып, кайры диндер барбаш керек. Себеби жан бул Кудай Тааланын жакшылыгы, Кудай Тааланын мейрими. Ал эми капырга Кудай Тааланын каргышы түшөт. Мына ошондуктан алар аралаштырылбайт. Ошондой эле өздөрүнүн жалгызгагын кээ бир китептерде келет, өздөрү жалгыздагын чыгарууга уруксат берилбейт деген жерлер бар. Эми бул жалпысынан китеп менен айттык. Негизинен кантип эмне кылышыбыз керек? Бизде жамгыр талап кылууда адамдар шарият көрсөткөн эрежеден башка эрежени колдонушат. Мисалга, садака уюштурушат, мейли тамак уюштурушат. Жакшы, Алла разы болсун, сонун. Барат намаз окушат, мейли Алла разы болсун, сонун. Бирок ошол жерде истигфар айтуудун ордуна, Кудай Тааладан күнөөлөрүбүздүн кечиришинин сурашын ордуна бизде гыйбат, ушак, жалган, кечке ошол жерде сүйлөп отуруп алышат да. Ошон үчүн бизде жамгыр талап кылсаң, жамгыр өз убактында жаабайт. Же жаабай турган болсо, аябай зыяндуу жамгырга айланып кетет. Себеби биз пайгамбар көрсөткөн сүннөт жол менен аалымдарыбыз айтып берген таризде жамгыр талап кылбай жатабыз. Эми жамгыр талап кылса эмне кылыш керек? Жамгыр талап кылуу үчүн 3 күн уда талага чыгуу мустахаб. Талага чыксак жакшы болот. Чыгуудан мурун, ошо 3 күн чыгуудан мурун имам коомго 3 күн орозо тутууга жана тооба кылууга буйруусу мустахаб. Эмне кылат экен? Имам буйрат: "О жамаатым, коомум, 3 күн орозо туткула, 3 күн кылган күнөөлөрүңөр үчүн тооба кылгыла." Анан 4-үнчү күнү чыгат. Мына ошол 4-үнчү күнү чыккан кезде жуулган кийими менен же жанагындай жамачыланган кийимдери менен хушу хузу менен Кудай Тааладан коркуп, текебирликти, жүрөктөгү текебирликти алып таштап, мындай моюн сунган абалда башыбызды төмөн кылып барып туруп анан талага чыгышыбыз керек. Ар бир күнү чыгардын астында колубуздан келишинче садака кылыш керек. Жана тообаны жаңыртып туруш керек. Имандуулар үчүн истигфар айтышыбыз керек. О Кудайым, жалпы имандуулардын күнөөсүнү кечкин деп. Жана алсыздар менен дуа кылышыбыз керек. О Кудайым, мына ушул алсыз пенделериңдин урматына, жакырлардын урматына сен эмне кыл? Өзүңдүн мейримиң болгон жаандан бизге дагы насип эткин. Жакшылыгыңды жаадыргын деп жакшы тилеп дуа кылышыбыз керек. Бул чыныгы ислам көрсөткөн тариздеги жаан талап кылуу болот. Ошондуктан биз жанагы өзүбүздүн немелерибизди, өзүбүздүн учурдагы салтта болуп жаткан жаан талап кылууларыбыздын ыкмасын өзгөртүшүбүз керек. Мына ушул жерде сабакты токтотолу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.